Мен Арзиев Барбек Канчарович. Казармандан болом. Казарман шаарынын чет булак айылынан болом. Ушул Бишкекке келип, Келечек деген кооператив жилой стройдон үй алып атам. Кудай буйрса мына үй алып калды мынакей. Келечектин эмеси. Бүгүн договор түзүп, атайын үй алдым. Келечекти каяктан уктуңуз өзүңүз ошону? Келечекти могу кемпирим таап келип. Сен каяктан уктуң эле келечек? Мен интернеттен эле көргөм. YouTube'дан эле элдердин үй алып аткандарын көргөм. 2,8 миллион жазылганбыз. Первоначальный взнос 25% төлөгөнбүз, 700 000. Анан жана дополнительный 4% төлөгөнбүз, 112 000. Андан бери очередь күтүп аттык. Үй алгандарды видеодон карап, очередибиздин кезегибиздин келгенин карап эле ошол менен көрөттүк. Кезекти күтүп атканда кайсы жерде өзүңүздөр иштейсиздер, эмне кыласыздар? Биз өзүбүз Россияда иштейбиз, Москва шаарында. Жолдошум дагы ошо чоң эле. Ошол очередь күтүп атканда өзүңүз ишенип, ишенбей, бир кандай бир сезимдер болду ошол боюнча? Мен 100% ишендим. Бирок айлана тегериндегилер эч ким ишенген жок. Ошо доказать этсем экен, ушул күнгө жетсем экен деп аябай Кудайдан аябай тиледим. Ошо? Даже бир төшөккө жатып күйөөм ишенген жоктукчу. Чындап эле. Каждый раз сөз болгондо сизге кандай эме болду, байке, ошондой кооперативдеги өзүңүздө биринчи кандай сезимдер пайда болду? Мен эми чынын айтсам көп нерсеге ишене бербеген адаммын да. Өзүм мындай көзүм менен көрүп, колум менен кармап айын көп нерсеге ишене бербейм. Мына азыр ишенип, азыр көзүм жетти да. Ушуга чейин 1 жыл күттү. 1 жылга чейин чынын айтсам, анда-санда эстеген сайын кемпиримдин кулак бесин жеп, алдаттым акчаны деп жүрдүм. Мынакей. Кудай буйрса мына жеттим. Ишендим эмичи. Алып отурам, договор колдо мына. Договор бүтүп, Кудай буйрса мына ишендим. Бул эл ишенимин актаган, ишенсеңер боло турган келечек экен. Кыргызстандын келечеги экен. Ушул балдарга рахмат. Алла разы болсун жигиттер силерге. Үйдү боюнча айтпасызбы, кайсылардан алдыңыз, канча сомго алдыңыз? Үйдү Жалыл микрорайонунан жаңы салынып бүтүп аткан үйдөн алдык. Алтын Уядан алдык. Алтын Уя деген жилой комплекс. 52 квадрат метр. 31 300 $. Болду. Аны сом менен Келечек компаниясы төлөп берди.